саясат мындай болбойт. Буну биз мынтип айтышыбыз керек, ачык эле, коркпой эле, түз эле. Кыргызстандагы ошол 1000дей, 2000дей бир топтордун бандиттик басып алуусу да айтышыбыз керек муну. Саясат бул 6 миллион элдин жыргал жашоосуну арыга карап жетелегенди саясат дейт. Бүгүн алмаштырып алдык. Жок, коом бүгүн ага даяр эмес, коомубуз ушундай жок. Алардын баскынчылыгы, саясат өз интерес. Саясат деген эки адамдын ортосундагы интерес болуш керек. Саясат деген 6 миллион элдин кызыкчылыгындагы интерес болуш керек. К сожалению, биздин кыргыз коомунда ошондой андай эмес. Аны ошол кызыкчылык үчүн чуккагандар, кызыкчылык үчүн, кызмат үчүн, акча үчүн, бизнес үчүн, өзүнүн келечеги үчүн, эптеп мэр болуш үчүн, эптеп декан болуш үчүн, эптеп ректор болуш үчүн, эптеп премьер болуш үчүн, эптеп ГКН болуш үчүн, эптеп аткаруу бөлүгүнө жетиш үчүн, өзүнүн бизнесин коргош үчүн, эптеп үйүн заңгыратып салып, элдин үстүнөн митедей канын ичкендердин кызыкчылыгы ал. Ошол саясат сиз айтып аткан. Чыныгы саясат бул 6 миллион элдин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Бул популисттик эмес. Бул элдин каалоосу, буну тарых далилдейт. Күн келет Кудай кааласа. Ушундай оюн коргоп, ошол сен айтып аткан. Туранар элем бир өзүн мындай пикириңизди урматтайбыз. Биз ушундай аттуу баштуу агаларыбыз, эс акылдуу жандарыбыз кызыкчылыктарды деп айрымдардын кызыкчылыктарын же өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын коргоп жүрүп, Кыргыз 30 жылдан бери жарыбай келатабыз. Астыбызга тартсак үстүбүзгө жетпейт, үстүбүзгө тартсак астыбызга жетпейт. Эмне себебинен? Бир уч топтордун кызыкчылыгын эсептеп туура айтып атат. Ал кызыкчылык ошол бир учун топтун кызыкчылыгы. Аны саясат дебейт. Саясат деп 6 миллион элдин кызыкчылыгын, элдин жыргалчылыгын көрсөткөн бир идеяны, идеологияны, аларга жасалган эмгекти, ишти мыйзамды айтат саясат деп. А бүгүн бир топ уурулар басып келип алса, 2000-3000 адамды алып чыгып алып, ура деп ушул саясат биз мына жол менен кетишибиз керек деп бакырса, мындан кийинкиси дагы келип, ал дагы өзүнүкү менен ушинтип 2-3 миңин топтоп басып келип, мына саясат дей берсе, Кыргыз качан өнүгөт? Мына кече Путин бекерден айткан жок. Госдуманын депутаттары, спикерлери эмне кылды бизден барган, өзүнүн спикер атаган, өзүнүн президенттин милдетин аткаруучу атаган адамдарды? Эмне деп айтты? Баарыңыздар билесиздер. Эт байлаганыңарда батышты карайсыңар дагы, башыңарга күн түшкөндө бизге келесиңер деди. Силерге во деди, эч нерсе жок деди. Бул деген сөз силерге бир тыйын жардам да беребиз деген сөз ал. Эми карагылачы батышты силерге жардам берет бекен. Башыңа күн түшкөндө бизге келесиң дагы, эт байлаганда аякта карайсың деди. Бул ошол топтор өз кызыкчылыгынан улам жеп келгендигин. Буга мисал катары Беларусиянын президентинин сөзүн эске салайын. Журналист суроо берип атат. Кыргызстанды бутка туруш үчүн канча жылдар керек деп. Ал жооп берип атат. Кандай жылдар дейт? 3 эле күн дейт. Биринчи күн депутаттардын баарын атып салыш керек дейт. Экинчи күн анын похоронуна келгендерди атыш керек, үчүнчү күн өзү турат дейт. Менин сөзүмө бул эмес, Беларусиянын президенти айтып атат. Демек бизде бир топ уч өздөрү ушул саясат ушундай деп айтып жүрүп, ушул абалга келтирди. Саясаттын тазалыгын Байкуш устазыбыз чабагачы мен көрсөтөм деди эле, өлүп калды да, ошо тирүү болгону көрсөтмөк. Бүгүн да көрсөтөм дегендер жүрөт, буюрса болот. Ошо шайлоо менен кошо президенттик азыркы келе жаткан 2025 шайлоодо административдик ресурс колдонулат деген ойдосузбу же колдонулбай таза шайлоо өтөтпү? 100% колдонулат. Балким 100% кээде эсептик жанагы элементарный арифметикадан көтөрсөң да болот. 200 балким 500% атаган болот. Эмне себеп? Анткени муну агам туура айтты, кол чабыш керек болчу. Бир жакшы бир аудиторияда болгондо жарым саат кол чабып туруш керек эле да. Бүгүн Садыр Жапаров булаган айтты, Кудай кааласа белгилүү болуп калды деп. Эмне себебинен? Кыргызстандын элинин бешенесине шоруна бүткөн 1000дей үй бүлөнүн өздөрүн чиновник эсептеген, өздөрүн саясатчы эсептеген, өздөрүн бизнесмен эсептегендердин тузагына түшкөндүктөн бүгүн Кыргызстанда эртең шайлоо мыйзамсыздык менен мыйзамчылдыктын ортосундагы күрөш болот. Эртеңки шайлоо авир менен авирсиздиктин ортосундагы шайлоо болот. Кечээки эле чуркап жүргөндөр менен карапайым элдин ортосундагы тандоо болот. Бул 1000 адамдын тандоосу менен жигит айткандай, агам айткандай, Кудай кааласа ушул жигит жеңет деген прогноз кетип атат да. Мунун бардыгы эмнени камкуулайт? Бүгүн Мирлан акам калп айттырбайт. Кызыкчылыктар менен саясий соодалашуулардын негизинде Садыр Жапаров туурада алга карап сүдүрөп баратышат. Кече камакта жатканда 120 депутаттын 119-у кынт деген эмес. 119 эмес, бирөөсү кынт деген эмес. Бүгүн баары келип Садыр мыкты. Садырдан өтөр президент жок деп бардык жандыктан
терисинен шылынган кийим кечектин баарын кийгизип уралап чуркап жүрөт. Мунун баардыгын эмнени көрсөтөт? Эртең ошол административдик ресурстардын колдонуу менен ошолордун кол аркылуу бул барат, бирок ал колу буту байлануу бойдон барат. Керек болсо тили байлануу бойдон барат. Анан ошону менен дагы Кудай кааласа 2 жыл 1 жыл чыдап-чыдабай кыргыз дагы көңтөрүп түшөбүз, оодарабыз, булак ашыргандай да. Эми ал күндө эгер элим каалабаса, анда бүгүнкү 1000 Кыргызстанда ары бери кашаны жаратып аткандарга каршы карапайым эл туруш керек да, буларды көчүктөн ары тебир кылыш керек.